Şu bir koyçu koyu kaytarıp atıp ulağın eşki aralaş bolsa керек de ulağın bir karışkır ala açkan eкен de. Андай болбочу экен да. Dünyada siz kança kayrımdılık kıldınız mı? Oşonça sizge gölökö bolot kıyamat. Kıyamat günü gölökösü bizden gölökö emes al. Al dedi hiç kanday gölökö bolboyt. Үйдүн içine girip olayın dep, кондиционер тамызайын деп, андай болбойт эер. Бул ушул исламдагы акыркы доордо 9-хижри пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайтаардан 2 же 1 жыл мурда иманга келген киши болгон. Алла Таала айтат, ким кыпын бара бар, bir жакшы иш кылса, сөзсүз ошонун соогун көрөт. Жакшылыгын көрөт, берекесин көрөт, сыйлыгын көрөт. Алла Тааланын тарабынан бериле турган белектерди көрөт. Ким жаман иш кылса кыпындай, анын дагы жазасын көрөт, азабын көрөт, бактысыздыгын көрөт. Адам баласы дүйнөгө жөн жаралган жок. Ар бирибиз жаратуучубуз Алла. Ар бирибизге күн сайын Алла өмүр берип атат. Ар бирибиздин жүрөктөрүбүздү Алла соктуруп атат. Уйкуну берген дагы Алла. Ойготкон дагы Алла. Акыл эс, өң түз, амандык, ырыскы бардыгын кожоюн өзү. Өзү берүүчү, бөлүштүрүп берүүчү. Алланы эстеп жашайлы, Аллага шүгүр кылып жашайлы. Алладан кечирим сурап жашайлы. Алладан жардам сурап жашайлы. Биз баарыбыз муктажбыз. Жараткан Алла Тааланын эң негизи дем алганда, ичкенде турганда бардык эле кыймыл аракетте муктажбыз го. Бирок негизи биз туган Алла Тааланын хидаятына муктажбыз. Ошон үчүн ар бир намазда Алла Тааладан хидаятын сурайбыз. Алла түз жолго салгын бизди. Туура жолго салгын. Жашообуздун жолу кыйшыйбасын. Жашообуздун жолунда адашпайлы. Тандаган жолубуз, жашообуздун тандаган жолу бейишке алып чыксын да, дозокко жеткирип койбосун. Алла Таала разы болгон, өзүн таза кармаган, бактылуу Алла Тааланын сүйкүмдүү бенделерин катарына кошсун. Ошондой жолго түшөйлү. Ихдина ссиратал мустаким. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Алла Таала бизге түз жолду көрсөткөн. Түз жол кайсы? Өз чечмелеп берип атат. Өз чечмелеп берип атат. Өзүң белек тартуулаган адамдар бар, алар кимдер? Набийи, сиддики, шухада, солихи, 4 түрлүү адам. Бирөөсү эле пайгамбар, 3-ü аулиялар. Vilayet, sıddıkîn, sıddık деп. Ушуларды ушул жолунда жүргөнгө бизге жардам бер. Гойрул магдуб, ачуун келбеген, валаддаллин, адашпаган. Ачуусу түшкөн жөөттөргө, адашкан христиандарга алардын жолуна сала көрбө бизди. Эмне үчүн ачуусу түштү жөөттөргө? Билип туруп амал кылбай койду. Христиандарга эмне үчүн ачуусу, ал христиандар эмне үчүн адашты? Илим албады. Жөөттөр илим алды, амал кылбады. Амал кылбады. Ошон үчүн сиздерге, биздерге Алла Таалам ушул Фатиха сүрөсүндө 2 нерсеге ишарат берип, 2 нерсеге багыт берип атат. Илим алгыла, амал кылгыла. Илим албасаңар, христиандардай болуп каласыңар. Илим алгандан кийин амал кылбасаңар, жөөттөрдөй болуп каласыңар. Илим албасаңар адашасыңар. Илим алгандан кийин амал кылбасаңар, Алланын наалаты, Алла Тааланын азабы жай силерге. Аллахым баарыбызды сактасын. Надандыктан. Ошон үчүн биринчи Алланы тааный турган, Алла Субхана ва Таалага жакындай турган илим алайлы. Алладан узак кыла турган, ахиретти буза турган илимден сактаныш керек. Сыйкыр илими деле илим да. Илимдин түрлөрү бар. Бузукулуктун илимдери бар, шайтандын илимдери да.
Sütkorluktun ilimi, zınanın ilimi, türü menen. Sıyqırlıktın ilimi, adamды uruştura turgan ilim. Adamды uruştura turgan, bardıq şaytandın ilim. Eki mamleketти kagıştıra turgan, soğuştura turgan, kan töge turgan, şaytandın ilimi. Bunun karşısında paygambarlık ilim var. Allah'ını tanı turgan. Özgöge payda жеткире turgan. Özü de paydalı turgan. Adamların başını biriktire turgan. Aram nerseden saktana turgan. Allah Taala barızga tawfik bersin. Ötkönкү sabakta kişinebesi ulandı suvarlı. Bakara suresinin akırkı 2 ayetinde. Jaratkan Allah Taala'dan jardam surap, "Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, ente mevlana, fansurna alel kavmil kafirin." Ya Allah, afet. Afet degeni qanday? Günahlarımızı göz jumup koydu. Ayıplarımızı jaşırıp ele koydu. Waghfir lana. Günahlarımızı geçirgin, kemçiliklerimizi geçirgin. Warhamna, öz rahimine bölögün. Ente mevlana. Sen bizdin. Ya Allah, Mevla. Dost, jakın degen manide gelir. Kamkor. Allah Subhanahu ve Teala bizden işimizin var, bizden kamkoruz. Koldoçu dep kelet mani. Allah sen bizden koldoçusun. Ante Mevlana. Fansurna alel kavmil kafirin. Kafir kavimge karşı bizge jardam ber. Jardam taştaba dep. Bu jardam qarаңыз. Allah Taala'dan geçirim soragandan keyin gelip atat. Geçirgen, emi jardam ber. Demek günahlarga birinci tövbe kılaylı. Anan jardam suraylı. Aram nerselerde kıla verip ele anan keyin dağla jardam surayı verip anda emes. Aram nerselerde taşta. Andan geçirim sura. Emi Allah'dan jardam sura to'ra jolda jaşaganga. Ana Allah Taalam qanday jardam berer eken. Men bunda to'ra jolda jaşay bereyin, oşo ele kezde aram işti de taştabay alıp jüre bereyin. Bul bolboyt. Anda bolboyt. Oşo fasık dep koyat bunu. Namazda okuy berem, oşo menen birgelikte kumarda oynay berem. Namazda ele okuy bereyin, kiçine uğurlukta ele kılıp koya bereyin. Namazda ele okuy bereyin, hiç kim jokta zina ele kılıp koy. Astagfirullah. Bolboyt. Meçitke dele gele berem, ança başka jaka dele bara berem dedi. Jok. Anday bolboyt. Al özübüzdü aldaganda alçı. Al şaytandın azgırgından tolu kutula elek. Özün aldap, özün soratıp, şaytan günahının damın kişine berip koygan da. Günahının damın berip koygan. Sıra salıştırат. Al, ana aram işlerdi kılıp жүрбөй, namaz okuğanı. Sen koy namaz okutasın. Vay, estağfurullah. Şaytan şunda ku. Oşon üçün şeytan. Ya. Dinimizde Allah'ın buyruğunu atkarudağı ibadat. Tıygandan tıyılu da ibadat. Köten ibadat. Allah Taala'dan geçirim suraylı. Andan keyin Allah'dan jardam suraylı. En jamanı ad-dunub vel-atam ataratum fi tariqin nasr ve raf'il bela, lakinne aşaddu daran alel umma idha fu'ilat fi ayyamil fitan ve mihan. Günah özü jaman nerse de aram birok en jamanı adamdın başına bele düşkönde dağı dele günah kılıp atkanı. Fitnanın gündörü, sınoğunun gündörü, dağı dele günahını taştabay, toba kılıp, şu başıma uşunda kaygı geldi deyip jaman işleri taştab jakşıga gelgenin orduna oşonu ulantkan andan çoğun günah eken da. Jer titredi. Kança adamın kanı gitti. Göçkü oldu. Sel geldi. Kança degen ziyan oldu. Oşol uçurlarda kıyın oğur günler gelgende koy dep Allah Taala aytat. Bu dünyada
biraz kıyınçılık menен sizlerdi azabın daamdаттыртабыз. Кайтууңар үчүн дейт. Эмне үчүн? Ошол жаман иштерден кайтууңар үчүн дейт. Максат ошол. Чоң азаптан мурда. Чоң азабы ахиретте. Ахиреттин азабын алдында бу дүйнөнүн сыноо азаптары, балелери кыпын. Кыпын. İnşallah en jamanmaki sahaba aytkan eken. Sahabi İbni Sahabi, Numan İbni Başir, sahabanın balası sahaba, atası da sahaba, özü daha sahaba. Radıyallahu anhuma. Allah razı olsun onlardan. İnnel halakata kullel halaka en tu'male seyyiat fi eyyamil bela degan eken. Qarаңыз. Tolluk baktısızlık. Günölөрдү kılуу bale gündörü deyт да. Adamın başına түшкөн bale, kıyın, ушундай сыноо күндөрү, жамандык күндөрү, күнөөнү дагы токтотпостон улантуу, ушул толук жок болууну аты дейт. Эң жаман нерсе деп аткан. Алымдар айткан экен, даби би марахими тауба жарха диник верруха асрау мин тарфатил айн. Диниңдин жаракатынча тообанын мындайча айтканда мазы майлагын, дарылагын. Каерде диниңдин жаракаты бар. Вот ошо менен ал жерде дарыла. Ал жерде сакайт. Дарысы менен, тообанын дарысы менен сакайт. Көрөсүн кандай болот дейт. Анын сакаюусу игеде. Анын сакаюусу көз ирмемден да тез болот дейт. 1 gün, 10 gün деген эмес, көз ирмемчен. Ошон үчүн динде, ишенимде, ибадатта, мамиледе, кулк мүнөздө канча кемчилигибиз болсо, тооба менен дарылайын. Тооба менен дарылайын. Жардам сураган Аллах субханаху ва тааладан жардамынан мурда дагы истигфар бар, жардамынан кийин да истигфар бар. Az birinci ayet atkan bu ayette وَغْفِرْ لَنَا andan keyin vansoruna olup bizi geçirgin, jardan bergin dep. Jardan bergenden keyin dagı geçirgin dep. Ya Allah, ya Allah geçirgin. Bu ne üçün dese alamat ala şükür. Bu şükürçülükö bir belgi bolat eken. Allah Taala'nın jardan berdi mi sizge? Dagı Allah Taala'dan geçirim sorasanız bu şükürçülüktün belgisi. İza caa nasrullahi vel fath ve ra'aytan nase yedhulun fi dinillahi afwaja fesebbih bihamdi rabbika vestagfir innehu kana tawwaba. Nasr suresi var. Jardam degan sure. Bu sure katары Kur'an-ı Kerim'de en akırkı düşkün sürelerden biri de. Bu acılık uçurunda mina örönünde düşkün. Кейбір риwayatlarda қарағанда Құрбан айт күні. Алла Таала айтып атат. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 23 жыл динди жеткирди. Мединадан сахабаларды ажылыкка алып келди. Меккеден Арафатқа 450 километрдин чегереген. Арафат күнү 9-Зилхижада турушту. Кечинде Муздалифада жатып, эртеси күнү ана Минага түшүштү. Минадан кийин пайгамбар шайтанга таштап Kurbandık çalıp 63 tö öz kolu menен 100 tö 37'sini Hazreti Ali razıyallahu anh çaldı. Peygamberimizin ömrü 63, 60 tönü Peygamberimiz özü çaldı. Çaşını aldırdı, kırdırdı. Oşol vaxtağı düşkün de Allah subhanahu wa ta'ala'nın ayatında kaçan Allah'ın jardamı gelgende. De ca nasrullah. Vel fath Mekke jеңүүсү болгондо. Wa ra'aytan nasa jana sen görөсүн adamlardı yadkhuluna fi dinillahi afwaja top bolup İslam dinine girip atkanların görөсүн. Allah'ın jardamı degende turganдар asmandan altın jayit dep düşünböңүz. Allah'ın jardamı degende turgan adamlar iman joluna түшкөнү uşul Allah'ın jardamı. Adamlar şeytan jolun taşlap İmandın jolun tandagаны ушул Allah'ın jardamı bu. Araktı, kumardı, zınanı,
каракчылыкты, зулумдукту, алдамчылыкты, уурулукту таштап түз жолго түшүп атса, имандын жолуна келип атса, кичпейилдиктин, ибадаттын жолуна келип атса, адамгерчиликтин жолун тандап атса, мечиттин жолун тандаса, даваттын жолун, илимдин, такыбалыктын жолун тандаса, мына ушул Аллахнын жардамы. Алла Тааланын жардамы. Аллахнын жардамы келгенде көрөсүң адамдарды дейт. Топ иманга келип аткан. Алхамдулилlah. Алам жалпысынан Кыргызстан өзгөчө. Алла Тааланын бизге алхамдулилlah жардамы жаштарыбыздан көрүп атабыз, элибизден көрүп атабыз. Амандыгына шүгүр кылайлы. Жерибиздин, журтубуздун амандыгына шүгүр кылайлы. Диндин эркиндигине шүгүр кылайлы, Кудайга шүгүр. Жаштарыбыз, кыздарыбыз дагы, балдарыбыз дагы келип аткан өтө чоң кубанычтын алхамдулилlah кабары да болчу. Келечектеги өтө чоң кубанычтын кабары бул. Аллага чексиз шүгүрлөр. Чексиз шүгүрлөр, алхамдулилlah. Иман менен жашаса кембагал да бактылуу, бай да бактылуу. Аз жашаса да бактылуу, көп жашаса да бактылуу. Бий болсо дагы, жөнөкөй болсо да. Иман менен жашаса эркек аял айырмасы жок, бар бактылуу. Перзенти болобу, болбой, бар бактылуу. Үй бару жок, кызыктырбайт, бар бактылуу. Имансыз жашоо корко турган ушул. Корко турмушун. Аллахнын азабы капысынан келет да. Капысынан келет. Аллахым барыбызды сактасын. Ушул жерде да эмне деп атат? Фасаббих бихамд. Аллахнын жардамы келдиби? Эми Робуңа мактоо айты менен биргеликте тасбихсин баян кыл. Арула. Мындайча айтканда Аллага мактоо да айт, Алла Таалага, Алла Субханаху ва Таала тасбих да айт деген сөз. Вастагфир, Алла Таала айтат мынакей. Жардам келди, жардам келгенден кийин дагы Алладан кечирим сура. Биринчиси жардамдан мурда Алладан кечирим сура. Жардам келди, жардам келгенден кийин Алладан кечирим сура. Бирок кечиримди жашооңдочу бир алхамдулилlah уран кылып ал. Я Алла, мени кечир. Лукман Хаким айтат эле баласына: балам, сен Аллахумма гфирли, я Алла, мени кечир деген сөздү тилиңе адат кылып ал. Алла Тааланын кечиримдүүсүнөн улуу бакыт жок. Дүйнөдө эгерде күнөөңүздү Алла Таала кечирсе, мындан өткөн бакыт жок сизге. 100 тонна алтындан, меними, кайынча деген байлыктан Алланын кечирүүсү ушу жакшы. Айша радиаллаху анха энебиз айтканда, ушул аят түшкөндөн кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын зикри: Субханака Аллахумма Раббана ва бихамдик Аллахумма гфирли. Я Алла, сен аруу затсың. Робусың, саңа мактоо айтуу менен биргелик. Менин күнөөмдү кечир деп, рүкүдө, саждада Алла Тааланы Субханака Аллахумма Раббана ва бихамдик Аллахумма гфирли ва лил муслимин. Мени да мусулмандарды да кечир деп. İnşallah жараткан Алла Тааладан дайыма кемчилдик каталарыбызга, күнөөлөрүбүзгө кечирим сурап турайлы. Биз кээде билип кылабыз, кээде билбей кылабыз. Күнөөлөр көп да. Толтура. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул өткөн сабактын уландысы эле, эми жаңы сабак. عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكاه إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قط السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبيت عنها. عدي بن حاتم деген Хатим Тай деп коет, радиаллаху анху, сахаба болгон. Бұл ушул исламдагы акыркы доордо 9-хижри пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайтаардан 2 же 1 жыл мурда иманга келген киши болгон. Ади ибн Хатим деп. Ушул айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир киши келди дагы арызданып калды. Жакырчылыктан. Кажетин айтып,
кембалдыгы, муктаждыгын айтып, ушундай кыйналып атаман да. Дагы башка бир киши келди дагы, ал дагы арызданып калды каракчылардан. Жол аман эмес. Каракчылар чыга калып эле мал мүлкүн тартып алат. Кээде кезеги келсе өлтүрүп деле коет. Тияк бияк демей калыптыр. Бул ага арызданып калды. Пайгамбарыбыз ошондо Ади айтып атпайбы? Мен пайгамбарыбыздын алдында отурат элем дейт. Аты Ади. Ади. Пайгамбарыбыз айтты, Ади деди. Sen Hira'nı görgönsün mü dedi. Hira деген bir Irak'tagı bir жерде айтат. Шаар бар, Hira деген. Hira'nı görgönsün mü dediler. Uzakta Medina'dan bir toy eleç. Bul ayttım жоқ. Bul ayttık жоқ, görgön жоқ mu dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kavar veriliptir Hira turasında. Allah Teala'nın tarafından bu kıyamatın belgilerinden bolup eseptelinет. Peygamberimizin mucizası bolup eseptelinет. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira деген шаарды көргөн жокмун дейт. Бирок ошол боюнча кабар берип айтып атат. Файын талат бике хаят. Эгерде сен өмүрүң узун болсо деген сөз. Көп жашасаң деген. Пайгамбар ушу эгерде сен өмүрүң узун болсо, көп жашасаң деген сөздүн ичинде бир сөз бар да. Ади ибн Хатим тууралуу келет. 120 жыл жашаган экен. Пайгамбардын азыркы айтканын бардыгын көзү менен көргөн да. Пайгамбарыбыз алдына ала айтып койгонда, ошончо айтып атканы, эгерде сен көп жашасаң дейт. Натараянна аздаината тартахилу минал хира хатта татуфа бил каба ла тахаф ахадан иллаллах. Ушундай заман келет деди. Сен бир аялды көрөсүн. Дайна деп аялды айтат. Ушундай бир аялды көрөсүн. Ошол Хирадан, Ирактан тартып. Пайгамбарыбыздын шаары каякта турат? Мекке каякта турат? Кабага келип таваф кылып кетет. Бирөөнөн дагы коркпойт Алладан башка дейт. Демек жол ушундай аман болот. Каракчылык, маракчылык, бирөө жаман көз салат, бирөө да жамандык кылат. Жок, андай болбойт. Мынандай доор келет dedi. Культу фима байни ва байна нафси. Ади айтат, ушу сөздү айтканда, мен жүрөгүмдө өзүм айттым дейт да. Фа айна дуасуру таи алладина саарул билад. Мына жерде каракчылар бар го. Тай деген ошо жерде да урудан. Бул бардыгын шаардын бардыгын тополоң кылган, от салган, отту кайнаткан. Каракчылар каякта калат деп. Аман эмес экен да. Кечинде бир адам калып кетсе чатак. Бул болсо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну айтат. Хирадан Меккеге чейин эч кандай коркунуч болбойт депчи. Бул тай өзүм айттым деп атат да. Бул тайдын бул жердеги каракчылары каякта калды булар? Бардыгын өрттөгөн, бардыгын талкалаган. Андан кийин Пайгамбарыбыз айтат. Валайн талат бике хаят. Эгерде сен көп жашасаңчы, ла туфтаханна кунузу Кисра. Кисранын казыналары ачылат дейт. Силерге Кисранын казыналары ачылат. Ал жерде Мединада турганда, бул өзү арабтар өтө төмөн, абалы төмөн калп болгон да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип караңгыдан нурга чыгарганчы. Эми Кисра ал убакта Кайсар менен Кисра деген эки чоң ушундай суперпауэр державалар болгон да. Кайсар деп коет, бул Рум империясы болгон. Кисра дегени бул Перс империясы болгон да. Рум империясы алар китеп ээлери, китеп түшкөн христиан жөөттөр. Перс империясы болсо булар от парастар болгон да. Отко сыйынган. Эми аларга алар каякта турсун, казыналары каякта турсун, алар жакындап болбойт эле да. Ушундай чоң империя. Ошолордун казыналары силердин колуңарга тиет деп атат да Пайгамбарыбыз. Сен көп жашасаң эгерде, сен өмүрүң узун болсо, ошону көрөсүн деди. Ошону көрөсүн деди. Айтты. Айттым дейт. Ади айтып атат. Культу Кисра бин Хормуз. Хормуздун баласы Кисра, ошонун державасы, ошонун
Кендери, ошолордун казаналары биздин колубузга тийбейт. Пайгамбар айтты, ооба деди, кесир мухурмуз деди. Андан кийин дагы бир кошумча айтты пайгамбарыбыз. Ва ин талат бика хаятун латараянна раджул. Эгерде сен көп жашасаң, узун өмүр болсо сага, сен көрөсүң бир кишини юхруж мин каффихи мин захаб ау фидда ятлубу ма якбалуху минху фала яжид ахад якбалуху минху. Ушундай доор келет, бир кишини көрөсүң, колуна алтын күмүш толтуруп чыгат дагы. Şu бирөөгө берейин десе ала турган киши жок болот экен да. Ушундай доорду көрөсүң деди пайгамбарыбыз. Азырго мына жакырчылыкка арызданып келди. Азырго мынакей каракчыларга арызданып келди. Ушундай авал, ушундай күн келет, ушундай түн келет. Экөө келип арызданып атпайбы? Бирөө жакырчылыгына, бирөө болсо жолдун амансыздыгына. Пайгамбарыбыз экөөнө тең айтып атат. Жол ушунчалык аман болуп калат. Хирадан Меккеге чейин келип, спокойно таваф кылып кетет. Бир дагы ага жамандык болбойт, эч кандай коркунуч болбойт. Коопсуздук андай мындай жакшы. Экинчиси ушунчалык силер Кисранын кем байлыгына, Кисранын мал мүлкүнө ээ болосуңар дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кийин ушундай байлык болот. Бир кишини көрөсүң, колуна алтын толтуруп чыгат экен, аны кармап, канча көтөрө алса. Эшке чыгып издейт экен, ушу ким менен кабыл алат деп. Издейт экен, айтып атат мынакей. Ятлубу ма якбалу минху. Ким андан кабыл алат? Издейт экен. Фала яжид ахад. Бирөөнү да таппайт. Якбалу ала турганчы. Мынандай күн болот. Андан кийин айтты. وَلْيَلْقِيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ. Билип алла бирөөңөр, силер дейт, бирөөңөр. Робусуна Алла Таалага жолугат. Ушундай күнү ал менен Алланын ортосунда эч кандай котормочу болбойт дейт. Ютаржиму лаху, которуп бере турган сөзүн. Суроо жоопторго которо турган. Жок, ар бир адамга Алла Субханаху ва Таала түздөн түз суроо берет, түздөн түз жообун алат. Ортодо ортомчул котормочу болбойт. Пайгамбарыбыз хадисте ушуну дагы айтып атат. Не деп атат? Фаякуланна. Алла Субханаху ва Таала сөз айтат экен. Не деп? Алама басилейка расулан фаюбаллигак. Мен сени пайгамбар сага силерге дейт. Жо сага пайгамбар жибербедимби? Сага Алланын өкүмдөрүн жеткире турган. Алла Таала пайгамбар жиберди бизге. Ал Алла Тааланын динин, өкүмүн, Куранын бизге баарын жеткирди да. Ошентип Алла Таала сурайт экен андан. Мен сага пайгамбар жиберген жокмунбу, Алланын өкүмүн жеткире турган. Десе, фаякулу бала жеткирдиң деп бенде жооп берет экен Алла Таалага. Фаякулу Алла айтат экен: "Ала му'тик малан ва уфтила алейк." Мен сага мал мүлк бербедимби? Сага ушундай бир артыкчылык, айкөлдүүлүк кылып, мүмкүнчүлүк, жакшылыктарды бербедимби? Фаякулу айтат экен: "Бала." Ого бергенсиз деп бардыгын мойнуна алат. Фаянуран яминихи фала яра илля жаханнам. Оң жагын караса дозок турат. Так. Ваяндуру ан ясарихи фала яра илля жаханнам. Сол жагын караса да дозок турат. Бул кимге? Ким иман келтирбей, Аллага баш ийбей, күнөөлөрдөн арылбай жашаган адамга айтыла турган сөз кетип атат да. Бара андай кылбай, эртеге Аллага жолуга турган убакыт узак эмес тугандар. Ал өтө эле узак эмес, шайтан айткандайчы. Шайтан азгыргандай Аллага жолуга турган күн бар го, алыс эмес. Алыс эмес ал. Дозоктагы, бейиштагы адамдан узак эмес. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху да айтылат го. Пут кийимдин боосу бар го. Бейиш саңа пут кийимдин боосунан да жакын. Дозок саңа пут кийимдин боосунан да жакын. Узак эмес булар. Узак эмес. Аллага жолкон күн деле узак эмес. Жаратуучубузга жолугабыз ар бирибиз. Ким сизге көз берди, ошого жолугасыз. Ким сизге акыл берди, ошого жолугасыз. Ким сизге жүрөк берди, ошого жолугасыз. Ким сизге кулак берди,
Öpkө боор берди. Бир тамчыдан татынакай кылып жаратып өмүр, ырыскы берген сөзсүз жолугасыз. Узак эмес ал жолугу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям неде ушуну айтып атат. Буга чейинки хадис набави. Мындан кийинкиси хадиси кудуси. Пайгамбарыбыздын сөзү келе буга чейинчи Адиге айтып атканычы. Эми бул жерге келип туруп ушу хадистин уландысында Алла Таала мындай деди, Аллага жолугасын деп атат да. Аллага жолугасын, ушундай күнү котормочу болбойт, Алла айтат сага. Ушуну пайгамбарыбыз айтат, Алла айта турган күн келет экен. Ошо сөздү уга турган күн келет экен. Мен сага пайгамбар жибербедимби? Алла Таала бизди пайгамбарыбызды жиберди. Алла Таала жиберди. Кул я юханнас инни расулуллах илейкум жамиа. Алла Таала пайгамбарыбыз айткан, айткын ey Мухаммад. Я айюханнас, адамдар. Инни расулуллах илейкум жамиа. Мен барыңарга Алла Тааланын расул, элчисимин, силерге жиберилген. Эмне үчүн келди пайгамбарыбыз? Таблигур рисала. Пайгамбарыбыз келген максат ошол. Алланын аманатын жеткириш үчүн келген. Бизге кабар бериш үчүн келген. Бизге түшүрүлгөн нерсени ачык айкын баяндаш үчүн келген. Бизге Аллахым Кур'ан, китеп берип атат. Кыямат күнгө чейин келе турган адамдар адашпасын деп. Акыйкатты тапсын, акыйкатта жашасын деп. Ошону келбеди эле десем не экен, мойнуна алат. Ооба. А бир эчтеке кылган эмес, жакшы кылган эмес. Кала Ади айтат. Ушу сөздү айткан Ади бар эле да жанындачы. Ушу айтып атпайбы? Самиятун наби саллаллаху алейхи ва саллям якул, пайгамбарыбыз мындай деп айткан уктум дейт. Ошондочу. Иттакуннар валау бишикки тамратин. Дозоктун отунан өзүңөр сактап калгыла. Жарты курманы садака кылып болсун да. Жарты курма. Толук эмес, жарты. Бир курманын сыныгынча. Шыккы тамра. Курманын сыныгынчалык болсо дагы бечерага бер, кембагалга бер. Өзүңдү дозоктон отунан. Ушу садакаң кичинекей болсо да сен кичинекей деп эсептебе. Алланын алдында өтө чоң бол. Сен эгерде Алла үчүн бере турган болсоң, ушу кичинекей садакаң дозоктун отунан куткарып калат. Дозоктун отунан куткарып калат. Ошон үчүн айтат да. Дозоктун оту мына океандар менен өчпөйт. Тынч океаны, Атлантика океаны, Индия океаны, Северный Ледовитый океан. Мына жагын караса, түштүктөн кара. Бул океандардын баарын бириктирип туруп, дозокту өчүргөн десе, өчпөйт ал. Пожарда бизде эмне болот? Суу менен барабы, эмне менен барат? Бызылдат. Өчүрүп келет эми суу менен от бири-бири менен тескери да. Суу менен от бири-бирине каршы. Суу болжон от болбойт, от болсо суу болбойт дегендей. Бири-бирине каршы да дайыма бири менен мушташат. Өчпөйт. Дозоктон өтө оту тамаша эмес да. Бирок бир көз жаш менен өчөт да. Адамдын көз жашы канча? Бир тамчы суу менен өчөт. Ушундай океандар менен өчпөгөн дозок бир тамчы суу менен, бир тамчы суу. Я Алла, Алладан корккон бир тамчы суу дозоктун отун өчүргөнгө жетиштүү. Не деп атат пайгамбарыбыз? Ади айтат, пайгамбарыбыздан уктум мындай деп айтканын. Иттакуннар. Дозоктун отунан сактангыла, сактангыла. Өзүңөрдү сактап алгыла. Валау бишикки тамратин. Бир курманын сыныгынчалык садака берип болсун. Фаман лам яжид шикка тамратин фабикалиматин тайyiba. Ким жарты курма таппаса, жарты курма садака бергенге жарты курма да таппай калдың. Колдо эчтеке жок. Бир сом жок, жарты курма жок. Эми эмне кылабыз анда? Абал ушундай болуп калды. Фабикалиматин тайyiba, анда жакшы сөз менен дейт. Жакшы сөз садака. Калиматун тайyiba садака. Пайгамбарыбыз айткан. Жакшы сөз дагы садака берген болосуң, ошо садака менен дозоктун отунан куткарып ал өзүңдү деп атат да. Кала Ади айтат эми. Ади бая качан эле пайгамбарыбыздын алдында отурганда эки киши келди эле. Башында хадисте ушундай болбодубу? Эки киши келди эле. Бирөө жакырчылыктан,
кембагалдыктан, арыздан деле, экинчиси жолдун амандыгынан, каракчылыктардан, арыздан деле. Пайгамбарыбыз экөөнө тең мындайча айтканда көңүлүн көтөрүп айтып атат. Мына насааттардын баарын айткандан кийин адий айтат, мен пайгамбарыбыз өтүп кетти дүйнөдө. Андан кийин жашады бол. Фараайту здаина тартахил минал хира хатта татуфа бил каба ла тахафу иллаллах. Мен ошо аялды көрдүм дейт. Ошо келин көрдүм дейт. Хира деген жерден келиптир. Меккеге чейин. Жол аман ошон үчүн келди да. Эч кандай каракчы жок, эч кандай бузукулук жок. Эч кандай бирөөгө бирөө жаман ниети менен көз таштоо жок. Келип Кабага таваф кылып кетти. Алладан башка эч кимден коркпогон абалда дейт. Алладан гана корккон абалда. Каракчылардан эмес. Аман экен жолдо. Ва кунту фиман ифтатаха кунуз Кисра ибн Хурмуз. Жана мен ошол Кисраны байлыгын, алардын кендерин, алардын мүлктөрүн жеңип, ошолорду колго алгандардын катарында мен дагы бар элем дейт. Пайгамбарыбыз айтпады беле? Мынакей ошонун катарында ошол. Эгерде сен узун өмүр жашасаң ушуну көрөсүң деген эле. Кисранын салтанаты, бадышачылыгы, байлыгы, мүлкү силердин колуңарга тиет дегенде. Ошодон аларды жеңгенде, ошол жерге алхамдулилла арасында мен да бар элем. Валин талат бикум хаятун латараунна ма кала наби саллаллаху алейхи вассалам Касим саллаллаху алейхи вассалам юхриджу мил акаффи. Кийин айтат мындай деп. Эгер силердин ушуну айтып атат, адий айтып атат да. Эгер силердин жашооңор узун болсо, эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үчүнчү дагы айтканы бар, аны дагы көрүп каласыңар го дейт. Ал кандай? Алтынды көтөрүп көчөгө чыгат дагы, ала турган, кабыл турган киши таппай калат да. Ошол болгон. Умар ибн Абдулазиздин доорунда. Умар ибн Абдулазиз деген халифа болгон. 2 жыл бир аз айы менен башкарып турган, анан дүйнөдөн өткөн. Бирок ааламды, мусулман дүйнөсүн адилеттүүлүк, таквалык, сүннөт менен толтурганда. Алла Таала ушунчалык казыналардын берекелерин ачып койгон. Адамдар ушунча бардыгы бай. Алтын кабыл алганга киши жок болгон да. Зекет алган киши болгон эмес. Бүткүл немеде? Болгон эмес. Ушунчалык Алла субханаху ва таала береке берген. Ой. Бирөө-бирөөгө жамандык кылбай, бирөө-бирөөгө зулумдук кылбай, ушундай жашоо берген Алла Таала сүннөттүн берекесинен. Ушуга чейин тарых китептеринде айтылат тугандар, карышкырлар менен койлордун короосу булар чогуу жашап калган экен. Даже жырткыч бар го эми. Акылы жок алардыкы. Ошолор дагы эчкилерге, улактарга, койлорго, козуларга кол сала албай калган экен да. Мынтип эле карап эле. Курсак топосун эмне салсын? Ниеттери өзгөргөн экен да. Алымдарыбыз айтып калат, субханалла. Алланын тарабынан райымдуулук ушунчалык жааган, адамдардын жүрөгүнө райымдуулук толуп, бири-бирине жаман карабай, жаман күмөнсүрөбөй, жамандык кылбай, жамандык каалабай, жүрөк райымдуулук толсо ушундай болот экен да. Адамдын жүрөгүнөн өтүп, жырткычтардын жүрөгүнө сиңип кеткен экен да. Даже алар уже ушундай жамандык кыла албай калган да. Бул болгон. Бул жомок эмес туган. Бул жомок эмес. Акыйкат болгон бул. Кийин кошумча дагы кээ бир булактардан айтылат. Ушу бир койчу кой кайтарып атып, улагын эчке аралаш болсо керек да, улагын бир карышкыр ала качкан экен да. Андай болбочу экен да. Каршыларын тияктан жүрөт, алар өзүнүн ишин кылат, булар өзүнүн ишин жүрөт. Ала качканда, ташта деген. Аркасынан койду эми. Аркасынан койду. Алып качты. Ушундай айткан экен, ай. Умар ибн Абдулазиз дүйнөдөн өткөн окшойт деген экен. Чындап эле аныктап келсе, ошол саат, ошол күнү
Umar ibn Abdülaziz dünyadan kaytkan eкен da. Karаңызшы. Бұл алам мин а'ламин нубува, пайғамбаршылықтың улуу белгилеринен, кыяматка жакын ушундай белгилерине мынакей 9-9 хижриде исламды кабыл алган пайгамбарыбыздын кошкабарларын көрүңүз. Не деген нерсени айтып атат? 120 жыл жашаган, кээ бир жерде келет экен, 180 жыл жашаган экен дейт. Кандай болгондо дагы Ади ибн Хатим Таи бул көп жашаган экен. Анан бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям суроочуга, ошол жерде отургандарга, Ади ибн Хатимге ислам диндин берекесин, низам системасын, кепилдик берип атат. Ким ислам диндей карманып жашаса, Алла Таалам амандыкты дагы берет, бейпилдикти дагы берет. Алла Таалам бактылуу, райымдуу жашоо берет. Бирок ошол алхамдулиллахга карап турабыз. Кандай ачарчылык кетти. Жакынчылыкка келбеди беле ал, арызданып кетти. Аллахым берет сизге жашоо. Кооптонуп келген эле каракчылардан. Ал да кетти, амандык берилди. Жыргап жашоо эки нерсе да. Ден соолугуңуз жакшы болсун, эл аман болсун. Бүттү. Я, бизге небаскөрөптөр деле кереги жок, эки нерсе эле керек. Бизде мынандай экен, тигиндей экен. Жок. Бизге эки нерсе керек. Элибиздин курсагы ток болсун, жакырчылык кетсин. Ток болсун курсагы. Жакырчылык кетсин, ден соолугу жакшы болсун деген. Экинчиси, мамлекетибиз аман болсун да. Амандык берсин Алла Таала мамлекет. Что бир дагы бирөөнүн абирине кол салынбай турган, бирөөнүн малына кол салынбай турган, мал мүлкүнө. Бирөөнүн канына кол салбай турган. Мынаны амандык деп кой. Алхамдулилlah. Эшигин ачкан бойдон кетти. Уурулук жок. Бизде Тордойдо же Сош базарында бир нерсе жоготуп жүрдү, келди, бир жумадан кийин алып кетти, жоголгон жок. Алган киши жок. Уурдаган киши жок. Мындан башка берекелүү кандай жашоо керек? Эгерде Кудай сактасын, ушунча байлык берип, түндө суктай албай, коркуп, качан чаап кетет, качан атып кетет, качан кордоп кетет, качан өлтүрүп кетет, качан күйгүзүп кетет. Адам көрө албаганда жаман нерселер болот да. Аллахым сактасын да. Адам оңолсо периштелерден жогору. Адам бузулса айвандан төмөн. Ошон үчүн кээ бир адамды айван десең капа болот. Капа болбой эле коюш керек. Чынында. Айван кылбаган ишти кылып атпайбы? Айван кылбаган ишти кылып атат. Айвандарда да эркек бар, ургачы бар. Эркек чогуу жүргөндөрүн көргөн эмес болсоңор керек. Айгырлардын өзү бейлер менен чогуу жүрөт. Букалар усуйлары менен чогуу жүрөт. Кочкорлор өзүнүн койлору менен чогуу жүрөт. Короз өзүнүн тоокторун эчтип алып, ал өзүнчө жүрөт. Баары эле түшүнүп атса керек, мен кептим кайкалып кеттим. Андай болбойт да. Алар го айван акылы жок нерселер. Бизге инсан акыл берип, пайгамбарды түшүрүп, астагфирулла. Каяк кетебиз биз? Каяк кетебиз биз? Ушул арам ойлор каяктан келип атат? Кайсы эшиктен кирип атат? Кайсы текчеден кирип атат? Мындай жок эле го биз. Каяктан келип атат? Карагыла, эгерде жарыктыктын мээнети болбосо, караңгылык өзүнөн өзү кирет. Жарыктыктын мээнети боло турган болсо, караңгылык өзүнөн өзү кетет. Кур'ан бул жарыктык. Нур. Пайгамбарыбыздын алып келген шариаты, пайгамбарыбыз өзү нур болуп, нурлантырып ааламды ушундай келген. Руханияты кандай? Ла илаха илlallah. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген дини, алып келген жашоонун жолу нурлуу жашоо. Нурлуу жашоо. Кіші тарихтан айтып берейін. Бұның мәнісі
Бұл Ади таңғалып, өзінен өзі айтып атпайбы? Бұл тайдың қарақшылары қаяқта қалды? Пайғамбарымызға Хирадан Меккеге чейин амандық болады деп айтып атат депчи. Себеп ошондо ошол турган жерлер, жашаган жерлери бузулукулук менен толтурулган экен да. Аябай жамандык болгону көргөн. Өзү арабтар айтат, бул үммөттөрдүн эң узагы эле дейт. Ибн Халдун да келет экен, аннал араб абадул умам ан сиясатил мали. Падышачылык саясатында булар өтө узак эле. Жахилияттын доорунда да, кийин анан исламга киргенде кана Рустум, бул ошо неменин чоң болгон атым эле азыркы Кисра, Перс империясынын. Идара ал-муслимин яштамиуна лис-сола, намазга топтолуп атканын көргөндө якул айтат экен да, акала Умар кабиди юаллимул килаб ада. Бул Умар разияллаху анху менин бул боорумду жеди го деди. Иттерге адепти үйрөтүп атат деп астагфирулла. Ушуну арабтар ушуга теңеп айтат эле. Кийин дин келгенден кийин не болду? Дин келгенден кийин кандай болду? Аламдан тар койду го. Бул экону Ади разияллаху анху экөөнтөн күбө болду да. Үчүнчүсүн кийин анан кийин айтып кетти. Демек тугандар, адам баласы жалгыз жата турган үйгө амалынын сандыгына, мындайча айтканда кабырына барганга чейин тазаланып калыш керек экен, оңолуп калыш керек экен, өзүн амалдарын Кур'андын стандартына салып, мынакей, өзүн канчалык адам экенин билип калыш керек. Болбосо кабыр адам баласынын амалынын сандыгы. Азыр кылып аткан жакшы жаманыңыз бардыгы кабырда сиздин сандыгыңызга топтолуп атат. Ошол жерге барасыз, ачып көрө бересиз. Тияктан андан да көрөсүз башкасын. Ошон үчүн келиңиздер, урматтуу кыргыз эл. Иншалла ар бирибиз, мейли кайсы тилде сүйлөйлү, кандай гана социалдык абалыбыз болбосун, канча гана жашта болбойлу, ким болбойлу, эркек, аял айырмасы жок. Жакшы иштерди күчөйтөлү, жамандык таштайлы, азайтайлы. Бирөөгө арам ойлогонду, арамдык кылган, жамандык кылган таштайлы. Бирөөгө зыян жеткирген таштайлы. Мага анча зыянмас иштеке эмес, сабыр кылсаңыз сооп аласыз. Бирөөгө зыян кылбаңыз. Бирөөгө жамандык кылбаңыз. Алла Таалам суроо берет. Мына мен сага, мал мүлк бербедимби? Айкөлдөрү кылбадымбы? Ооба дейт. Идан фама амилта фима алимта ва рузикта. Андай болса сен билгениңе, саңа рызкы берилгенге не амал кылдың дейт. Шүгүр кылдыңбы, кылган жоксуңбу? Сен билет элең, жакшы эмнени, жаман эмнени, жакшыны билип туруп эмне үчүн кылбадың? Жаман эмнени билип туруп эмне үчүн сактанбадың деген суроо бар экен да. Бул суроо өзүчү адамдын оозун жаба турган суроо да. Ошон үчүн мусулман ойлонуш керек дейт. Эртеге мага суроо бергенде мен унчукпай кала турган эмес, жооп бере ала тургандай болуп жашайын деш керек экен. Алла Таала мени суроо бергенде жаратуучум ошо суроосуна жооп бере ала тургандай болуп жашайын. Уялбай жооп бере тургандай. Я Алла, колумдан келген ушуну кылдым, мынандан сактандым, арактан сактандым, уурулуктан сактандым, өзүмдүн жанымды зынага барбай, өзүмдүн абийиримди сактадым. Бирөөнүн мал мүлкүнө кол салган жокмун. Бирөөнүн абийирине ушактап, жала жаап, мен кол салган жокмун, я Алла. Колумдан келген кичпейилдикти тандадым, жөнөкөйлүктү тандадым, намазды таштабадым. Колумдан келген анча-мынча садака да берип турдум. Орозо кылып, Куран, зикир кылып, жооп бере ала турган болайын. Жооп бере ала турганда. Карабайсызбы? Тиги оң жак сол жагын караса тозоктон башка эчтекени көрбөйт. Пайгамбарыбыз ушуга дагы райымдуу да пайгамбарыбыз. Бизди жөн эле эси ооп кала турган таң калып таштап койгон жок. Бизди пайгамбарыбыз бизге сизге жол көрсөтүп кеткен. Биздин жол башчыбыз бар, тууган, биздин жол башчыбыз бар. Үйрөнө турган, аркасынан ээрчий турган, түздөнө турган, окшошо турган жол башчыбыз бар, унутпайлы.
Muhammadur Rasulullah. Siz суроо бербейсизби анан көрөк? Кантип жуунайын? Кантип дарат алайын? Кантип гусул алайын? Кантип намаз окуйын? Кантип үй бүлөнү багайын? Пайгамбарыбыз жооп берет. Үлгү да. Эң чырайлуу үлгү, эң чырайлуу өрнөк. Пайгамбарыбыздын аркасынан. Ошон үчүн мусулман адамга болбоду дегенде мына жарты курма болсо дагы садака кылганды таштаба деди да. Ошон үчүн иншалла баарыбыз колдон келишинче жарты курма, бир жарты нан болсо деле берип койбойсуз. Эчтекеңиз кеткен жок кой. Тигини сынабаңыз, ал сурап атканыч даже сураттырбай бергенге жетпейт. Сураганда уже ол акыркысы. Бирок эгерде ушунда бергиңиз келбесе, бир нерсени эске алып коюңуз. Тигини жемелебеңиз, какпаңыз. Ден соолуң жапыты калын жакшы иштебейсизби? Жок. Алла үчүн деп, Алланын атын алып айтып, сизге кол сунса, колдон келсе жардам бериң, колуңуздан келсечи. Келбейби? Аны жемелеп жек көрбөңүз. Аны урушпаңыз. Бербесеңиз бербей эле кой. Бербесеңиз бербей эле кой. Бирок баягындай кылбаңыз. Кээ бирлер үстүнө кичине күлүп коет да. Ошо жаман нерсе. Кудай сактасын. Ошонун ордуна Алла Таала алып барып койбосун да. Демек, аз болсо дагы, кичине болсо дагы, бул Алланын алдында таразада өтө чоң, салмактуу. Алла субханаху ва таала ал жерди карабайт, канча сен бердиң. Сен кайсы ниетте бердиң, ушуну карайт. Алла субханаху. Кээде мындай да. Эреже мындай. Жараткан Алла субханаху ва таала мүлкүңөн канча чыгардың, аны эмес. Аны эмес. Канча чыгардың эмес. Канчасын, канча пайызын. Мисалы, бизде мындай да. Бир миллионер, миллион сому бар. Ошол 100 000 сомду садака берди. 900 000 өзүндө. Бир кишиде өзү 1000 эле сому бар болгон. Бул 100 сомду садака берди. 900 сом өзүндө. Экөө соопта тең дейт. Бул да 10%-ын чыгарды. Бул да 10%-ын чыгарды. Алла бергенден канча чыгардың? Кеп ушундан дейт. Бир чоң газап болуп пайгамбарыбыз сахабаларды киши мал топтогула деп, мүлк топтогула деп буйрук бергенде Хазрет Умар бай болгон, Абу Бакр Сыддык разияллаху анху кембагал болгон. Умар разияллаху анху айтат: "О, бүгүн момент болду Абу Бакрдан өтө турган. Соопту көп ала турган" деп өзүнүн жүрөгүнө кыял келди. Болбосо сахабалар жакшылыкта жарышат эле да булар. Умар разияллаху анху эч жетпейт да, дайыма. Анан эми билет да, Абу Бакр Сыддык разияллаху анху байлыгы аз. Умар разияллаху анху байлыгы эми бир топ. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям экөө тең келди. Алып келишти бар болгон. Экөө тең күттү, экөө тең эмес, Умар разияллаху анху күттү. Канча алып келдиң деген суроону берет депчи. Умар разияллаху анху келди, эптүү көп мал алып келди. Пайгамбарыбыз суроону мындай берди: "Канча таштап келдиң?" деди. Не деген суроону берди? Түшүнөсүңөрбү? Канча алып келдиң деген суроо берген жок. Не деди? Канча таштап келдиң деди. Умар разияллаху анху жарымын таштап келдим деди. Байлыгын жарымын таштап келдим деди. Абу Бакр да сорду: "Канча таштап келдиң?" десе, ал айтат: "Алланын элчисинин ыраазычылыгын гана таштап келдим. Эчтеке таштабай келип турдум. Бар болгонун алып келип турду" полночь. Анан Умар айткан экен да, разияллаху анху: "Жетип болбойт экен бул кишиге" деп. Булар ушундай неме болгон туган да. Аллахым барыбыз берешен кылсын, кичине болсо да иншалла. Зыкым, сараң, жмот, андай болбойт. Бахил, жок. Ислам дини андай эмес. Сизди бардыгына бере деп аткан жери жок. Эски кийимдер турат го, берип коё. Эмне басаң кармап отурун? Нан бар киши жарым берип коё эчтеке болот. Бирок азыр деле ушундай болуп кетти. Мүмкүн бир 5-10 жылдан кийин бизде деле ала турган киши табылбай калабыз отурун. Азыр зекет берип тургандар бизде ойлонуп калды. Кимге берели, тияка деп.
Жоқ деп азыр мурда жок аз эле да азыр жок көбөйүп кетти. Мен силерге айтайын мынакей. Канча адамга биз себепчи болуп мисалы зекетин берем десе тияка бер деп жүрөт элек да. Рамазан айда көп болду. Мурдагыдай кичине издеп сураштырып калдык да азырчы. Мурдагыдай дейм да азырчы. Мурда на каждом шагу дегендей ана мына дегендер берилип кете берет. Жок, Кудайга шүгүр. Элибиз азыр бай жашап атат. Азыр зекетке карай турган болсоңуз, алтынга салсак 250 миң сом кимде болсо, ошого зекет фарыз. 250 миң сом. 250 миң сом аз көп адам да бар бизде. Кандай дедиңер? Турабы мындай чын мындай карап, туган урт чеке-пеке оң жак сол жагыңызга карасаңыз? Тура да. Эгерде кээде бизде күмүш менен да зекет неме болуп келген да. Күмүшкө карай турган болсоң, совсем 70 миңге чыгып кетет. Ой. Андай болсо Кыргызстан 95% зекет бере турган болуп калат да. Кудайга шүгүр. Баары берсин. Так, ошо садака боюнча бир неме айтып берейин мынакей. Өтүп кетип калган турбаймынбы? Пайгамбарыбыз Айша энебизге айтты да, Айша деди: "Истатири минан нар вала бишиқи тамратин. Фа иннаха тасуд минал жаи' масаддаха шаб'a." Айша, дозоктун отунан өзүңдү өзүң сактап кал. Курманын жартысын садака кылып болсун да, анткени бул ошол курсак ачкан кишини канчалык тоссо, кичине болсо дагы жети да, аз болсо да ашказанына келди. Бир аз болсо да ток болду. Мына кудум ушундай жапкандай сени да жабат дейт. Пайгамбарыбыздын үйүндө болгондо ушундай окуячы. Бухари шарифте келет, Айша энебиз айтат: "Дахалат имрама аха ибнатан." Bir ayal geldi tilemçilik kılıp 2 balası var ekan deydi. Tasalun. Felem tecid indi şeyen. Qarasam hiç nerse yok mende deydi. Gayra tamratin bir ile kurman var ekan deydi. Ayşe enemiz aytadi. Bir ile kurması var ekan da. Eşteke yok ekan başka. Nan, pan, şorpo, peçenye, banan. Eştekesi yok. Fa ataytuha iyyaha. Oşo bir kurmanım bar ele deydi. Oşo bir kurmanı berdim deydi şu kaç. Özü jebeyçi. Faqasamat ha bayna ibnatayha. Эки кызын көтөрүп келген. Ошол эне тилемчилик кылган. Ошо курманы экиге бөлдү дагы. Экиге бөлдү дагы. Walам ta'kul minha, өзү жеген жок дейт. Эне экен да. Жарымын бир баласына берди. Жарымын бир баласына берди. Summa qamat va kharajat. Keyin туруп анан чыгып кетти. Fadalakhana nabi sallallahu aleyhi ve sellem aleyna. Пайгамбарыбыз андан кийин кирип келди дейт. Fa akhbartuhu, min Peygamberimizge asırkı okuyanın kavarını verdim. Faqala man ubtuliya min hadihil banat bir şey kunna lahu sitra minan nar. Uşunday kızlar menen kim sınala turgan bolsa, kız balanı bagıp oturup da, jana agaşa çıdap sabır kılıp ene jеген жок. Uşunday ene dozoktun otundan söz kutulat dedi da. Kunna lahu sitra minan nar. Uşu kızlar ağa dozoktan parda olup beret deydi. Dozoktan parda olup beret deydi. Abu Masud Ansari Badri radıyallahu anh'a rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amarna bir sadaka. Kaçan bizge sadaka vergile, kayrımdılık kılıp koygula dep buyruk bergende intalaqna ahaduna ila suq. Biz biröz, biz de öyle şu bazarga barat elek deydi. Fatahamala bir nesi alıp keletlik götürüp. Fa yusibul mud biraz bolsa gada jetip. Ve inna li ba'den yevm 100.000. Oşo günlerde gebirlerin 100.000'i var le. Biroq mud degen bir az ele ölçemde aytat da. Walaw kana yajid tamratan aw shaqqaha la tasaddaq. Eger oşo kichine da kurma jolsa sınık olsa sadaka beret ele deydi. Ve aghna nafsahu an mashaqqati ma khara zahran lil hamulati bi muddi min ta'min la tasaddaq. Bunday degeni özün nafsesin Peygamberimiz aytadi da, kurmanın jarты kurma olsa da sadaka kılatsa, men işteke jok, biroq bazarga barıp kichine iштеп, oşo jarты kurmanı taap, beçarаны taap beret ele deydi sadaka. Sahabaları gana. Qanday amal kılat ele deydi. Aytkan sözüne amal kılat dedi. Aytkan sözüne amal kılat. Uqba ibn Amir radıyallahu anhu'dan marfu hadis gelet.
Айтат кулли имриим фи зилли садақатихи. Пайғамбарымыз айтқан, әрбір адам өзінің садақасы, қайырымдылығының көлөкөсүндө болот қиямат күнү дейт. Баяқта болот экен. Дүниеде сіз қанша қайырымдылық қылдыңызбы, ошонча сізге көлөкө болот қиямат күнү. Қиямат күнү көлөкөсү биздин көлөкө эмес. Ал жерде эч кандай көлөкө болбойт. Үйдүн ичине кирип алайын деп, кондиционер тамызайын деп, андай болбойт аяр. Түп-түз болот, үңкүр-пүңкүр, дөңсө-пөңсө, топо, дарак, эчтеке бол. Ошондо сиздин көлөкөңүз, сиздин бу дүйнөдө берген садакаңыз болуп берет. Не деп атат? Хатта юфсала байнан нас, адамдардын ортосунда чечим чыкканга чейин ушундай болуп турат. Ва кана Абул Хайр. Абул Хайр ким? Марсат ибн Абдуллах Язани. Бул ушул Уқба ибн Амирдин шакирти да. Уқба ибн Амир бу сахаба. Бул ушул өзүчү Марсат деген сахаба, табиин. Абул Хайр деп коет. Айтат кана хада ла юхтиху йаум илля тасаддақ фихи би шей. Аллах. Олау кааката. Ау басат, ау када. Бир да күн садака бербестен өткөзгөн эмес экен. Бир аз нерсе болсо дагы берип, мейли пияз болобу, чеснок болобу, киче жашылча болобу, я киче чөп чар, бир аз болсо да берип өткөтүлөт. في ترجمة الإمام أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد الحنبلي أنه كان يصوم مدهر. بلشول النجاد حنبلي رحمة الله عليه دائما ورزق غرمة بجرشكندا ويفطر كل ليلة على رغيف. قل سان باتقان دايما اوزا شاتا كشتي بير ليبيوشكا менен اوزا اشчыкенда ويترك منه لقمة اوزا ачканда ошол кичинекей лепешканын бардыгын жеп койбойт экен да. Чытасыңарбы? Болгону бир лепешкасы бар. Кичинекей рагиф деп мындай. Ошондагы бир чекесин калтырып коет экен. Так, файда кана лайлатул жум'a тасаддака бидалика рагиф. Жума күнү болгондо ошол кичине сындырып алып калбады беле? Садака кылат экен ошо. Садака кылат экен. Ва каратик ва лухма аллати истафдалаха ана калганы болсо өзү жейтелет. Тасаддак би рагифил жадид. Жаңысы мындайча айтканда, жаңы алып келген күн сайын жейт да. Ошону өзү сындырып алып калганын өзү алат экен дагы. А жума күнү жаңы келбеди, колго тийип калбады. Күн сайын бирди алат да. Ошону садака кылып экен да. Ошону садака. Вакала кисарул ябиса сынык кургакты өзү жейт экен дагы. Жума күнү ороза кармаган, ошонун өзү жей турган свежийди садака кылып экен дагы. Өзү кайсынысын жейт экен? О, ағача бір сындырып алып қалбады беле? Қорғап қалған. Ошоны жейтіледі. Қандай адамдар болған, а? Субханалла, субханалла. Алла Таалам туғандар, дозоқ отынан бару сақтасын.